Ысык Ата айыл өкмөтүнө караштуу Алмалуу айылында 1000ге жакын калк жашайт. Буга чейин жергиликтүүлөр сапаттуу медициналык кызмат алуу үчүн шаарга же райондук ооруканага каттап келген. Эми ал күндөр артта калды. Айылда жаңы фельдшердик, акушердик пункт колдонууга берилип, жаңы тез жардам унаасы элге кызмат көрсөтө баштады. 6 ай мурда ушул элдин шартын, муктаждыгын эске алып, үй бүлөлүк дарыгер тобунун имаратын куралы деген чечкен элек. Бүгүн эми ошол максат ишке ашып, ачылыш аземине кашып турабыз. Ошол эле УЗИ аппараты алынып келди, стоматолог кресло алынып келинди, гинеколог кресло келди. Айтор бардык азыркы учурда зарыл инвентарь менен жабдылды. Пайдаланууга берилген жаңы имаратта тажрыйбалуу дарыгер жана медайымдар калк саламаттыгына кам көрөт. Заманбап үлгүдө салынган медициналык мекеме бардык керектүү медициналык шаймандар, суроо талап жараткан УЗИ жана ЭКГ аппараттары менен жабдылды. УЗИ аппарат алып берди. Мунун менен биз боюнда бар келиндерди жана ошондой эле ички органдарды ооруган ооруларды биз эки жака жибербей ушу колдон келсе ушул жерден көргөнгө аракет кылабыз. Ошондой эле ЭКГ аппарат берди. Азыр ушул тоолуу райондордо кан басымы жогору, ошондой эле жүрөк ооруган оорулар көп. Бизге аябай жакшы болду. ЭКГ аппарат берди. ЭКГ аппаратты ушул жерден инфаркттарды, кайсы жүрөгүнүн кайсы жери, кайсы клапаны кандай нарушение болгондору сразу определитип, диагнозун туура койгонго дагы шарт түзүлдү. Аз убакыт аралыгында жаркыраган имаратты курууга Астанабил кайрымдуулук фонду финансылык колдоо көрсөткөн. Дарыгерлер буга чейин айыл өкмөттүн имаратынын бир бөлмөсүндө элди тейлеп келсе, эми элеттиктердин кан басымын ченөө, балдарга убагында эмдөө жүргүзүү сыяктуу кызмат көрсөтүүлөргө жакшы шарттар түзүлдү. Эмнетиги шаарга чуркабай, жакын арада бул кемпир чал бала бакырага кыйын иш да, абдан жакшы болду. Анча мынча ооругандарга ушул жерден келип көрүнүп, заманбап тиги бүт эмеректерди алып келиптир. Биз жана Кувейт эмесине арабтарга чоң рахмат, биздин элибизге кам көргөндүгүнө. Бизге абдан жакшы шарт түзүп берди. Тоолуу аймакта жайгашкан жаңы ФАП Ысык Ата айыл өкмөтүнүн курамына кирген 9 айылдын элине кызмат көрсөтөт. Калк саламаттыгына кам көрүү максатында Ысык Ата районунда жакын арада дагы 3 медициналык мекемени пайдаланууга берүү пландалууда. Автандил Бактыбеков, Келдибек Уламбеков, СТВ.